Ахметқали Дүйшекевич, 2 жыл мұрын сіз өкмөттің башына келдіңіз эле, анан жаңы командаңызды ушул жерге алып келдіңіз эле да. Ошондо мен тамаша тарихинде айттым эле, балдардын өкмөтү кетип, чалдардын өкмөтү келген экенсиздер, чапанын сүйлөгөн чарчап калбасаңар болду депчи. 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде алмашпаган 2 министриңиз калыптыр, анан 3 вице-премьер-министриң калыптыр. Калганын баары 2 жылга жетпеген мөөнөттүн ичинде үзөңгүдөн буттайды, эрденге шукулчайды дегендей эрден шыпырылып түштү. Бул баягы ордун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт деген эле келип калды. Мен эми бир нерсени айтайын да, ушу Жеңиш Парпиевич жөнүндөчү. Мына сиз аны кураторлук кылып 2 жакка койдуңуз, ЭЭПке, анан чек арага. Куратор да бул, туурабы? Эми ал орусча куратор, кыргызча куратор да. Бирок бул ушул 2 жактан куратпадыбы? 2 метр баткенден чек араны чечкен жок, анан эң негизги 2 маселени чечкен жок. ЭЭПтеги. Бул үчүнчү мамлекеттердин унааларга болгон бажылардын жеңилдетилген тарифин чече албай койду. Анан Россиядагы биздин мекендештер которгон акчага коюлган 100 000 сомдук чектөөнү чече албай койду. Анан 2 нерсени чече албаган, 2 метрди чече албаган кишини азыр айтып атасыз, буну биз Баткенге койдук депчи. Ой, Баткенге байлап койсун да чече албайт. Компетентный адам эмес экен да. Мен митингге чыгарам, мен сот көрөм деп жүрөт. Эми Замирбек Марипбаевич, сиз айтып атасыз да, мен өз ыктыярым менен кеттим да. Эми өз ыктыярым менен кызматтан чейрек кетет, анан жашоодон да чейрек кетет да. Бул шаблон эсерден бери аткан. Чем сиздин кетишиңиздин негизги себеби бул бюджеттин киреше бөлүгүн аткарылышы себеп болдугу деп эсептейм. Бирок самое слабое звено сиз эмес, Разаков болчу. Бирок ошонусу да мен сизге 2 гана суроо берейин, мага так жооп берип койсоңуз, бюджеттин киреше бөлүгү канчалык деңгээлде аткарылды, анан кайсы тармакта аткарылбай калды? Рыскел Чыныбекович, рахмат. Бюджеттин 2019 жылга мамлекеттик бюджет 100% аткарылды. Андан сырткары мына таможня боюнча бир аз проблемаларыбыз бар. Буну өзүңүздөр дагы билесиздер. Азыр эми акыркы даныйларды чыгарып атабыз. Биз мына кече комитет по доходам буну да карадык. Ошол жерде дагы мына азыр 1 жума, 2 жуманын ичинде бизге акыркы маалыматтарды Министерство финансов берет. Ошонун арасында бүгүнкү күндө азыр божомолдо 97,5% аткаруу болуп атат. Божомолдо менен. Жалпы. Сиз кече башкача сүйлөгөнсүз, бүгүн башкача сүйлөп атасыз. Биз 3 миллиард 218 миллион сомго секвестирование кылып бербедикпи? 28 ноябрда. Салык канча чогултулду? Рыскел Чыныбекович, салык мамлекеттик бюджет 100%-га толду. 100%-га толду. Айтыңыз, канча чогултулду? 60. Азыр мен 83 миллиард. толук цифраны 88 235 миллион болчу. 3 миллиард 218 миллион. 78 жалпы 78 миллиард 200 миллион сом. 10 секунд. 88 235 миллион. Биз бекитип берген бюджет 2019-га, туурабы? Андан 3 миллиард 218-де алсаңыз 85 калат атпайбы? 83 чогултсаң каяктагы менин башымда отурат? 2 миллиард ким урдат? Рыскел Чыныбекович, мына сиздерге биз бюджетти алып келдик. Өзгөртүү толтурлар сиздер колдоп бердиңиздер. Ошондон кийин мамлекеттик бюджет 100%-га толуп атат.